KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташевдин атасы Асамидин Ташев 68 жаш курагында көз жумду. Анын сөөгү 25 ноябрда өзү туулуп өскөн Кадамжай районунда жерге берилди. Айрым маалыматтарга караганда Асамидин Ташев кант диабети менен ооруп жүргөн. Ал Кадамжай районунун Майдан айыл өкмөтүнүн Карагыштак айылында туулган. Асамидин Ташев 2008-2009 жылдары Кадамжай районунун акими болуп эмгектенген. 2012-2013 жылдары Майдан айыл өкмөтүнүн башчысы болгон. 2007 жылга чейин багбанчылык менен алектенген. Ал Кыргызстандагы курулуш компаниялардын биринин негиздөөчүсү Имамидин Ташевдин атасы. Ал атам мени чынчылдыкка, элге кызмат кылууга үйрөттү. Ар бир баштаган ишимде атам менен кеңешип кылчу элем. Атам таянарым эле, атам сынчым эле. Азыр да атамдан коркуп турчу элем деп эскергенин жакын санаалаштары жазып чыгышты. Жалпы кыргыз эли Имамидин Ташевка көңүл айтып, кыргыз элине мындан ары дагы көптөгөн кызмат кылат деген ишеничте. Асамидин Ташевдин мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Маркумдун жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.